мурда орус тилин билбеген көйгөй болсо, азыр кыргыз тилин билбеген көйгөй болуп жаткан учур. Мен 100% кыргыз тилдүү чөйрөдө өсүп, кыргызча мектепте окуп, университетке тапшырып, япон тилин окуп баштадым. Университетте япон тилин орус улутундагы эжебиз окучу. Эми элестетиңиздер. Мен орусча таптакыр түшүндүм. Кантип орус улутундагы эжейден япон тилин үйрөнөм. Мага кыргыз тилдөө мугалим бергиле деп ким келди аттана? Жиним келди, ыйладым, ата-энеме нааразы болдум. Кантип окудум? Башка айла жок. Анан орусчаны жаттап үйрөнүп баштадым. Анткени Бишкекте ошол мезгилде маршруткада дагы, дүкөндөрдө дагы дээрлик орус тили гана болчу. Ошентип орус тилин да үйрөндүм. Япон тилин да укмуш үйрөнүп, Япониядан билим да алып келдим. Эми азыркы учурда кыргызды Японияга тааныталы деген иш-аракеттин үстүндөбүз. Бирок эң кызыгы өзүмдүн мурдагы көйгөйүм балдарыма тийбесин деп орус тилинде балдарымды тарбиялап салып, азыр балдарымды кыргызчага үйрөтө албай убарамын. Бул маселени кантип чечсек болот? Бул коомчулуктун, коомдогу ата-энелердин чоң орчундуу көйгөйү болуп калды. Сиздердин ошо ата-эне катары ой пикириңиздерди билгим келет.